Камбаралы Бобулов. Арманду биздин балалык. Повесть. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Биринчи аудио бөлүм. Кусалык. Азыр ойлосом, бул окуя согуштун 3-жылынын жайында болгон экен. Апамдын аралдагы бир тууган сиңдиси Калбүт айжем капыстан кечке жуук коргонго колуна жолдогу иттерден коргонуш үчүн арыктын боюнан жулуп алган тал таякты сүйрөп кирип келгенде эле жүрөгүм бир жаман ишти сезгендей шуудей түшкөн. Үйдө апам да атам да жок эле. Тайжем аны сурап, муну сурап, сырттагы чарпаяда отурду. Кечинде атам апамдар келгенде эсен соолукту сурашкандан кийин көз жашын төгүп арыз муңун айта баштады. Үйдө сотоюп жалгыз калдым. Өзүмдүн колум там экиден түк бошобойт. Балдарым кайда экенин өзүңөр билесиңер. Эң чоңу кушпак согушта. Андан кичүүсү Кызыл Кыядагы фзонун окуусунда. Чалы тиги жердин түбүндөгү там кумда. Чийне менен буудайдын жыйналган боолорун кырманга ташып жүрөт. Эчкилерин карай турган элченчим жок. Айлам түгөндү. Дегенде эле мен эмне үчүн Тайжемди көргөндө жүрөгүм болуктей түшкөнүн билдим да, анын сөзүн жактырбаган түрүмдү билгизип, башымды түк көтөрбөй, кабагымды карыш кылып, чурмуюп отурдум. Кенжеңди бир айга мага берип тургула деп келгендеги негизги максатын жашырбай ортого салды да, менин ыйлап жиберчүдөй кебетемди көрүп, Тайжем жойпуланып, алдап кирди. Сен бала дулбуйба, барсаң кыркырдай эшки багып ойноп жүрөсүң. Жегенин каймак менен куймак болот. Бөлөңдүн бир торбо чүкөлөрү бар. Баарын сага берем. Барыбир барбайм, деп чатак салдым. Тайжем аралын канчалык апыртып мактаса да, бейтаныш жерге барууга такыр көңүлүм чаппады. Ал жерлик чоочун балдар менен кантип тил таап, кантип кыл келем деп ойлодум. Менин кабагым бүркөлүп, ыйлап жиберчүдөй түрүмдү баамдашыппы, же өздөрү да отун суу алып, майда оокат тиричилигин өткөрүп турган менден ажыроону каалашпадыбы ким билсин, билбейм. Атам да апам да жер карашып, жок же бар деп так жооп беришпей, унчугушпай отурганымага жагып, чырагыма май тамызып турду. Жезде эмне унчукпайсың, башыңызды төмөн салып? Тайжем ызалангандай түр менен алгач атама кайрылды. Атам апама адатынча жалт-жалт карап койду. Анысы: "Байбиче, сен эмне унчукпайсың? Айтпайсыңбы өз дартыңды" деген эле. Бир тууган эмеспи? Апам түрү сиңдисин да кыя албай, же мени барсын дешке батынбай, ичинен чайналып, эки анжы болуп отурду. Бала өзүбүзгө да куп зарыл болуп атат. Биздин оокатты өткөргөн караганыбыз ушул болуп калды. Калбы, жездеңиздин абалын өзүң көрүп отурасың. Бир күн оору, бир күн соо. Эжең өзүңдөй колхоздун ишинде, алан 30 адырда жанатчан трактордун курсунда. Кызыл уйду ким жетелейт? Деп кыжырданган үн менен сөзүн аяктады. О кызым. Батылак жок экен. Азыр мен барам, алып барам азыр. Бар, ойноп тур. Сен эшитип барам. Калбүт Тайжем иймеңгенди жыйыштырып коюп, жаны ачышып кеттиби, атама атырылып сүйлөдү. Ай жезде, Кудайга карап сүйлөбөйсүзбү? Кудайга шүгүр элесиңер, мендей жалгыз бой эмессиңер. Кызыл уйду карай турган сиз бар. Гүлмат жанымда болсо мен силерге ушинтип күнүм түшүп, мукурап келбейт элем, деп көйнөгүнүн жең учу менен көз жашын бир-эки сыйра сүртүп, кайра сөзүн улантты. Силердин эле балдарыңар азиз, а меники болсо ылайдан жаралган. Ал шордуулар жашынан тартып эле сиздин отунуңузду жарып, сууңузду көтөрүп жүргөнүн унутуп каласызбы? Бул чындык эле. Согуштан мурда Калбүт Тайжемдин эр жеткен эки уулу келип, биздин кара жумуштарга чейин кол кабыш кылып, атамын көп батасын алышкан. Калбүт Тайжем айласы түгөнүп, ошол учурду эстегенде, атам да сөзгө жыгылып, жер карап отуруп калды. Сыягы бул айтышууда жеңиш Тайжем тарапта болгонуна тым тырс. Өзү күбө болуп турду. Апам да ал акыбалды түшүнө коюп, өз сунушун кескин айтты. Чал, биз ыйлап сыктап күн көрүп турарбыз. Сиз бар, мен бар. Кудайга шүгүр жалгыз эмеспиз. Калбүгө баланы бир айга беребиз, деди чечкиндүү түр менен. Бул өтүнүч эмес, чечмеле. Атам байбичесинин тилинен түк чыкпаган, мүнөзү жумшак, жетелеме киши болчу. Эми апамы жалт-жалт карап коюп унчукпай калды. Бул жош, момун түрү, байбиче өзүң бил,
Кийин бир нерсе болсо өзүң жооп бересиң. Мен четте калам деген жышааны болчу. Апам атамдын бул аяр мүнөзүн жакшы билчү. Эгер мен ал жакта ооруп сооруп калсам, же кокустук болсо, анда атамдын айтар сөзү апама мурдатан белгилөө. Мына ушундай болмок. Мен кой десем тилимди албай сиңдиңе боор тартып, деп апамдын кулак мээсин алмак. Апам да бул жолу кыйылып туруп тоокелге салды белем. Ошентип кичине курултай бүтүп, эртеге таң сүргөндө мен мойнунан байлаган иттей болуп, тай эжемди ээрчип, аралга бир айга кетмей болдум. Бул окуя менин балалык кезимдеги ойго келбеген, күтүлбөгөн бурулуш болду. Ушул убакка чейин башка чоочун жакты атам менен апамдын канатынан чыгып, өзүмчө көргөн жан эмесмин. Кайда барсам апамдын этегине жармашып, же атамдын артына учкашып жүрөр элем. Эми башыма мөшкүл иш түшүп, чоочун жерге бир күн эмес, бир апта эмес, бүтүндөй бир айга баратам. Бүтүндөй бир ай деп жүрөгүм зыркырайт. Бул ай мен үчүн эң кыйын сыноодой көрүндү. Чынында мен жаңылбапмын. Эртеси таң ылайып чыгыштан сүрүлгөндө көзүмдү жыртып ойгонуп, ата-энем коштошуп, калбы тай эжемди ээрчип, аралды көздөй жөнөдүм. Мындан 2 жыл мурда кашан ичинде анда согуш баштала элек. Мындан 2 жыл мурда апам менен аралга кыз узатуу тоюна барганмын. Ошол тойдогу дасторкон толо жайнаган ак канттар, набаттар, мейиз кишмиштер, ар түрдүү как өрүктөр, табак титиреткен палоолор көз алдыма тартылып, мурдума даамды буруксуган жыты келип, шилекейим агып, дагы ошондой той болор бекен деп эңсеп келе жаттым. Көрсө ал балалык кыял экен. Арал 2 кызыл тоонун бириккен жериндеги айыл, бизден 10 чакырымдай ырак, жолу топурак баскан ылай. Жолдун ортосуна келгенде чытырман камышты араладык. Коркунучтуу. Албетте бул калың камыштардын арасында коён гана эмес, ач карышкырлар да бар. Аларды элдин уйларын, койлорун аңдып, кулагын төрөп, бизге жакын жерге бугуп жатканын кайдан билсин. Жүрүп аратабыз. Калың камыш түгөнбөй койду. Анын баш аягы жоктой мага сезилет. Күн чыкканда андан суурулуп чыгып, тууш тарап көрүнгөн жайдан талаа чыгып, анан аралдын аштактуу шатуу көпүрөсүнө жетип келдик. Ошол көпүрөдөн 1 чакырым жогоруракта Ноокаттын 3 чоң дайрасы, Чейленин, Кара койдун жана биздин Кырголдун атактуу дайралары кошулуп, эң чоң айбаттуу дайрага айланат да 2 тоону тең жарып Араванга багыт алат. Арал ошол шатуу көпүрөнүн аркы бетиндеги айыл. Шатуу көпүрөнүн узундугу 15-20 метрдей. Ал дайранын туурасы эң кууш жерине атайы корулуптур. Солкулдап турган шатуу көпүрөнүн туурасы 1 метрдей, эки жагында зым өткөрүлгөн. Жолоочу о кудайлап, өткөн жет атасынын арбагына жалынып жалбарып, калтырап титиреп, ошол зымды кармап өтүү керек. Төмөн жакка башың айланганда кичинеле көз жиберсең, астыңда жулунуп агып жаткан Ноокат дайрасы сени соруп кетчүдөй айбаттуу ышкырат. Ошончун Аралдын шатуу көпүрөсүнөн бир өткөн адам мойнунда жүктөлгөн баардык күнөөдөн бир отолок кутулат деген биздин элде кеп бар. Эми тай эжем экөөбүз ошол атактуу көпүрөдөн өтүүнүн алдында акылыбызды жыйып, бир пас көчүк басып отура калдык. Дарыя кирип күкүктөнүп, кутуруп турган учур экен. Бет багып кароодон жүрөгүң безилдеп, баш айланат. Бул сууга адам эмес, төшү, төө түшүп кетсе, анке-манке болуп, дареги жок жылас болчудай. Көзүңдү бир тыным жума коюп кулак түрсөң, дайранын тереңинде гүлдүрөп агып бараткан чоң таштардын колдураган үнүн даана угасың. Ой баракелде, аз олонгон күч эмес бекен. Баатыр болсоң, эр болсоң, Ноокаттын ушул дайрасы менен беттешип көр. Аралдын суусу күрүпүлдөр, көктөгү күндү үркүтөт. Сүйгөнүм мени көрө албай, зарыгып анда жол күтөт, деп илгери бир бечара шаты көпүрө салдын электе арман кылып ырдаган деп чоңдор кеп кылганын азыр эстедим. Камбаржан тур деген калбы тай эжемдин үнү менин оюмду бөлүп жиберди. Менин өтөдөн коркуп турган кебетемди көрүп, такыр коркпо, бекем менин оң колумду кармапас. Асти төмөн жакты караба, башың айланат, түз бет маңдай тарапты кара, деп мени жетелеп жөнөдү. Корккондон буттарым калтырайт. Бисмилла, деп тай эжем кайрат кылып жол баштады. Сыягы өзү да ичинен өркөп, коркконун мага атайын байкатпай, калп опуза кылып жаткан окшойт. Биз акырындап жылып бараттык. Тай эжем оң колу менен менин колумду бекем кармап, сол колу менен чап жактагы зымды кармап, акырын аяк шилтөөдө. Канчалык төмөн жагымды тиктөөгө аракет кылсам да, бет жагымды карамыш болсом да,
Көзүмө асты жакта күпүлдүп агып жаткан дарыя чалынат. Оп тартып кетчүдөй жулунат. Корккондон денем дүркүрөйт. Жан деген ширин да. Ажырап өзүм жалгыз калбайын деп, тайэжемдин колун көпүрөнүн ортосуна жеткенде, эки колдоп бекем кармап алдым. Тайэжемден айрылсам эле сууга түшүп кетчүдөй болом. Акырын көз кыдырып салсам, аралдын суусу эмне үчүндүр тетири тарапка, арт жагына карай агып жатыптыр. Көрсө, адамдын башы айланганда асман жерге түшүп, дарыя тетир агатмыш. Аны кийин билдим. Бир убакта аппак булут төмөн жакта калып, дарыя көккө көтөрүлгөндөй болду. Мен калтырап, тайэжемдин артында тырмышып бара жатам. Сыягы 15 метр эмес, 15 чакырым азап жол баскандай болдум бейм. Апам ушул кыямат кайымдын кыл көпүрөсүн билип туруп, эмне үчүн менин аралга баруума макул болду экен? Эмне үчүн кенже уулун аяп койгон жок? Калп эле балдарымдын баарынан жакшы көрөм дейт. Алдаганы, алдап кызыл уйду бактырганы деп ичимден апама катуу нааразы болдум. Акыры ар көйүзгө өткөндөй болдук. Корккондон арт жагыма кароого дитим барбайт. Маңдайымдан кара тер агып, колдорум, буттарым калтырайт. Дагы эле жер айланат. Асман астын үстүн болуп алмашууда. Көпүрөдөн бир кыйла алыстаганда арт жагыма кылчая карап, басып келген жолума бир сыйра көз жиберип, эми эч качан өз айылыма кайрылып барбоочудай үмүтүм үзүлүп, ыйлап жибердим. Ыйлабаса дагың болоюн, деп тайэжем бооруна кысып, жалынып жалбарды. Биз жакка да көнүп кетесиң. 2 аптадан кийин айнаш эжем өзү да келем дебедиби? Ыйлагыдай сен кыз белең, деп көз жашымды жеңинин учу менен арчып, соороту баштады. Межей кой, деп чөнтөгүнөн бир тоголок ак кант алып чыгып мага сунду. Көз жашым кургай электе ак кантты соруп, коркунучтуу түштөй болгон азабымды ошол замат унутуп калгансыдым. Бала деген ошондой да, баарын тең унутат. Жок, бул туура эмес. Бала баарын эле унута бербейт. Жүрөгүнө эң кымбат адамдарын зарыгып, кусаланып эстейт. Ошонун айынан өңдөн азат. Эми баян ошол аралдын кызыл тоолорунун кырларында эчки кайтарып, кыдырып жүргөндөгү кусалык жөнүндө, сагыныч жөнүндө болот. Эмки баян ошол аралдын кызыл тоолорунун кырларында эчки кайтарып, кыдырып жүргөндөгү кусалык жөнүндө, сагыныч жөнүндө болот. Тайэжемдин үйү кызыл тоолорго жан баштаган дөңсөдө, өзүнчө айылдан бөлүнүп чет жагада экен. Бир дарбазаны ачып короого кирсек, курсагы ач эчкилер көгөндө байланып туруптур. Тайэжемдин таң эртеден туруп, безилдеп үйүнө шашып жөнөгөнү да орундуу экен. Калбы тайэжем шашып бушуп, эчкилерин чалабучук саап алды. Мен улактарды агытып, кайрадан көгөндөп жаттым. Күн көтөрүлүп калган эле. Эчкилер салып бүткөндөн кийин бир аяк айранга жарты катырманы туурап ичип, эчкилердин артынан түштүм. Таңгаларлык нерсе, бул жерде эчкилердин эмчектерине уйдун жаңы чыккан богун шыбап, улактарын кошо кое берет экен. Шорду улактар сугалактык менен энелеринин эмчегине жулунуп, жармашып, сасык чыттан жийиркенгендей баштарын ала качып, сум сайынкы түр менен от издешүүдө. Бала болуп башыма жүн чыгып, мындай шумдукту биринчи көрүшүм. Адамдан айла качып кутулбайт эмеспи? Тайэжем эчкилерди кошо айдап чыгып, о берки шыбак баскан таштуу жылгага дейре кошо келип, ар бир эчкилерине мүнөздөмө берип, ар биринин атын атап, жорук жосундарын түшүндүрүп, акыл кеңештерин кулагыма куюп жатты. Эчкилериңди бет маңдайдагы кызыл жарга камагын, шыбагы жыттуу. Өзүң болсоң тосуп кырда отур. Ушар болуп эки көзүңдү булардан алба. Уктап калсаң оозуңа жылан кирип кетет, деп тайэжем коркутуп да койду. Чак түштө коргонго айдап кел. Кезерип талаада жүрө бербе, ысык өтүп кетет, деп дагы көп кеңештерди айтып, үйүнө кетти. Мен мээ кайнаткан кызыл тоонун этегинде койчу кебетесин кийип, жалгыз калдым. Айланамды бир сыдыра карасам, урунарга тирүү жан жок. Чегиткелердин гана безилдеген үнү угулат. Эчкилерди тайэжем айткандай кызыл жарга камадымда, өзү төө моюн тарткан кырдын башына чыктым. Биринчи кезекте бул бейтааныш жердин өйдө чоңкурун, коён жатагына дейре билгим келди. Айланам бүт эле какыраган кызыл топурактуу жарлар, жылгалар, ар жерде өскөн кекире шыбак, камгак, курайлар экен. Кудайдын каргышына калган какыр тас турбайбы дедим ичимден жактырбай. Мунун жанында биздин бозадырлар тулаңы жайкалып жайлуу тура. Бийик, чокусун адамдын буту баспаган асканын үстүндө тарп издеп карга кузгун жүрөт. Жылга менен коктулардын боорунда канаттуулардын уясы көп экен. Ошол уялардын ичинде балапандар көп болуу керек. Кармасамбы деп ойлондум да, бирок алыштан тез эле баш тарттым. Тайэжемдин жыландар көп деген сөзү эсиме түштү.
Бүлдүркөн тергендеги окуядан кийин жылаан десет денем дүрүлдөп, эсим чыгып калган эле. Эчкилериме көз салсам, бири-бирине кынашып, жайма-жай шубактын учун үзүп, терип жеп жүрүшөт. Тайыжем этиет бол деп атай эскерткен. Кара сурда эч шойконун байкатпайт. Оозунан чөп аябаган койдой момун. Тайыжем бекер эле мени чочуткан болуш керек. Малды башкаруу койчунун таягынан да канамага бирөөсү баш ийбей, жаман жорукка түшүп көрсүнчү. Ботун сындыра чабам деп, колумдагы тал таягымдын күчүн сынагандай жерге чапкыладым. «Эй, таягың сынат!» деген үндү угуп, ар жагымды карасам, ментеңдүү бала таягын таянып, чоң бодур таштын үстүндө отуруптур. Бул чоочун бала жердин астынан чыктыбы билбей калдым. Болжоомдо ал мени алыстан көрүп, арт жагымдагы кыр менен жашырынып келсе керек. Башында газетадан өзү жасаган жокердик шапке, колунда укуруктай узун таяк, өңү сепкил баскан, улам эрдин жаланган, жан алгычтай неме экен. «Эй!» деди сөмөйү менен кезеп сүйлөп. «Мен киммин билесиңби?» «Жок, билбейм». «Эмне үчүн билбейсиң?» деп чык-чырылып ачууланып. «Мен бул айлананын көк жал бөрүсүмүн». Анан баштан бутума, бутумдан башыма чейин эки сыйра карап чыгып, «Эмне үчүн менден уруксатсыз кызыл жарга эчкилериңди жайдың? Бул менин жайтым. Айдап кет эчкилериңди өлөлегиңде», деп чоң кишидей буйрук берди. Боюна, кебете кешпирине карасам, мен теңдүү 9 чамасында. Бою саал менден пас, өңү азгын. Опузасынан коркуп турсам да ага тайманбай тил кайтардым. «Жер сенин жеке менчигиң беле, элдике», дедим. «Тилиң тартып сүйлө, тең ата болгон тентимиш», деп ал оозуну эле чаламыштап жиберди. Экөөбүз кармаша кеттик. Бели жумшак элекен. Эми жамбашка алып көтөрүп чабарымда, о бактым ачылбаган жаным, бутум ташка тайгаланып чөгөлөй түштүм. Ал өмгөктөп жыгылып басып калды. Күрөшкөн жер тегиз эмес, кырдын боору болгондуктан көп өтпөй аны оодарып жыктым. Анан экөөбүз жулмалашып отуруп төмөнгө кулап түштүк. Эми түз жерге жеттик да кайрадан бел алышып күрөштүк. Бул чоочун бала мен өңдө күрөштүн ирелисин жакшылап билген неме көрүнөт. Оңойлук менен жамбашка келбей койду. Экөөбүз күн ысыкта көпкө кармаштык. Бири-бирибизди жыгалбай акактап та бүттүк. Боюбуз көл шалдап тердегендиктен экөөбүз бир аз эс алыш үчүн эки таштын үстүнө бет маңдай карашып отурдук. Чоочун бала баягысындай үстөмдүк кылбай, кичине жоошкан кебетеде отурду. Көпкө тең тайлашып күрөшкөнүбүздө менин да оңой жоо эмес экендигиме көз жеткен көрүнөт. Бир убакта мындай сунуш киргизди. «Жеңиш меники. Баш ийесиңби?» деди. «Жок». «Эмне үчүн?» «Жеңиш эч кимдики эмес, итчи кылыш. А тиги кырда жыгылбадыңбы? Танасыңбы? Жаныңды сатып», деди ордунан тура калып. Мен да ордуман ыргып туруп, күрөшкө даярданып, менин бутум ташка тийип чөгөлөй түштүм. «Ал эсеп эмес», дедим чечкиндүү түрүм менен. «Кел кайра күрөшөбүз. Ким чыкса жеңиш ошонуку. Жеңилген баш ийет». Чоочун бала алгач болуптур деп менин шартыма макул болгондой баш ийкеп, анан ойлоно калып мындай деди. «Экөөбүз тең балбан экенбиз. Күчүбүздү бекер куротпойлу. Кол алышып жарашалы, макулсуңбу?» «Макулмун», дедим бир аз ойлонуп туруп. Ал бала кызыл жардын төр жагына көз жиберип, мага бир чоң сырдын үстүнөн чыккандай кайрылды. «Эчкилериң кана?» Чын эле карасам, азыр эле тиги бөксөдө оттоп турган эчкилерим көрүнбөйт. Жанагы тааныш кырга чуркап жетип, тегерегиме көз жиберсем, эч бир жерден көрүнбөйт. Көздөн кайын болгондой, жер жутуп кеткендей изи жок. «Шорду жан экенсиң. Эми эчкилериң сага куйругун карматпайт. Сур эчке эсен болсо, тоон ашып кет деп ак», деп ыраазы болгондой, асканы жаңыртып кааткырып күлдү. Мен кара тер басып, кызыл жардын кыл чокусуна карай жүгүрүп жөнөдүм. «Эй, Жорду, ал жакта албарстылар бар», деп тиги бала мени коркутуш максатында төмөн жактан кыйкырат. Оң жактагы коктуда жайылып жүргөн 7-8 жандыкты көрө коюп, таптым деп сүйүнүп кеттим. Ал эчкилерди жакшылап аңдап карасам, биздики эмес экен. Кебетелери башка, арасында сур эчки көрүнбөйт. Тиги баланын кайтарган эчкилери экенин билдим. Үмүтүм үзүлүп, жогору жактагы калпактай калдайган чоң чокуга жүгүрдүм. Төмөн жактан карасаң анчалык алыс эместей көрүнөт. Бирок канчалык күчүмдү жыйнап, чымырканып жүгүрсөм да, жолум арбыбайт, чокуга жетпейм. Алдан тайып та бүттүм. Бышылдап, кышылдап, чокунун башына жеттим да дем ала албай отуруп калдым.
издеген эчкилерим аркы бетте эсен аман баары жайылып жүргөнүн өз көзүм менен көрө коюп кубанганымдан жашасын кеңеш өкмөт деп эски адатымды карматып кыйкырып жиберипмен. Эми көңүлүм тынчып, бул бийик чокудан биздин айыл көрүнөр бекен деген үмүттө карай салсам, тээ алыста калдайып биздин атактуу ак терек асман тиреп турган экен. Тигине биздин айыл деп үнүмдүн жетишинче айланамда эл жыйылып тургандай кыйкырып жиберипмен. Туулган айылым көзүмө оттой жылуу көрүндү. Эки алакан менен көздөрүмдү күндөн калкалап, алыстан бармактын чокусундай болуп бүлбүлдөп көрүнгөн жашыл айылымдан көзүмдү албай карап отура бердим. Тигине беркиси биздин үй, андан аркысы дөңсөдөгү Арналыныкы деп үнүмдү чыгарып кыйкырып сүйлөп, өз көзүмө өзүм ишенбей, капыстан эсепсиз сыйкырдуу байлык таап алгандай толкундадым. Жүрөгүмдө сагыныч, айтып бүткүс кусалык пайда болду. Көзүмдөн 2-3 тоголок ыпысык жаш бетимден төмөн кулады. Өз айылымдан бүгүн таң эртең менен чыксам да, бул кыска мезгилде башымдан далайды өткөргөндөй өпкө көп энтигип турам. Болжоомдо мен ошол мүнөттөн тартып, ар бир адамдын киндик каны тамган айылы өзүнө жана көзүнө да өтө кымбат, асыл болорун акылым менен аңдап, жүрөгүм туйганын аздап болсо да баамдадым окшойт. Менимче адамзат кайсы жакта жүрбөсүн, атагы аламга угулуп, асманга башы тийбесин, киндик каны тамган кымбат аймагы, кымбат айылы ар кандай учурда көңүлүнө кылт этип түшүп, жүрөктүн назик кыл тамырларын өзгөчө козгоорун, сагындырарын жаш өткөн сайын терең түшүнүп, туулган айылымды эңсеп, кусалыкка жеңдирген күндөрүм да болду. О, туулган айылым, сен түгөнбөгөн берекемсиң, ала тоодой кубатымсың. Мен сенин боз топурагыңдан жазгы бай чечектей өнүп чыктым. Күнгө умтулуп кулач чайдым, шылдырап аккан тунук булагыңдан жаным сергеп, таза абаңдан кайрат алдым. Өмүрүмдүн эң бир кыйын кездеринде сен жүрөгүмдө туруп, турмушумда ишенимдүү кадам бастым. Көңүлүм көтөрүңкү, сезимим таза. Оюм бийик болду. Сага башым ийип чөгөлөп, таазим кылам. Сага рахмат. Айылымдан көзүмдү албай телмирип тиктеп отура бердим. Эки канатым болсо бир заматта учуп жетип, өзүбүздүн бийик терегибиздин бутагына конуп, атам менен апамдын эмне кылып жатканын көрөр элем. Улам ата же апа деп үнүмдү чыгарып, алардын шашкалактап эстери чыгып, мени коргондун ар бир бурчунан издешип, атамда, апамда, Камбаржандын үнү аралдан качып келген го дешип, жүрөгү түшкөн кебетелерин көрүп, теректин бутагында табам канып, кыткылыктап отурсамчы, кимдир бирөөнүн таш кулаткан кадамы оюмду дагы бөлүп жиберди. Карасам жанагы күрөшкөн бала. Таттуу кыялымды бузганына ачуум келип, аны жаман көзүм менен жактырбай карадым. Ал бала мурдагысындай адыраңдабай, күлүп жайнап, жаныма жагынгандай жойпуланып катар отурду. Эй дедим чечкиндүү ага сүйлөп, колум менен биздин айыл жакка жаңсап. Тетиги дөбөнүн алдындагы биздин айыл, көрдүңбү? Ал дагы алаканын көздөрүнүн үстүнө тосуп, калп эле карамыш болду. Кайсы, көрүнбөйт, деди. Тигине асман тиреген ак чынарды көрдүңбү? Жок. Эмне сенин көзүң сокурбу? Дедим кыжырданып. Ал мени менен айтышкысы келбей, жоош жооп берди. Көрдүм. Көрсөң ошол ак теректүү айыл биздики. Ал аябаган алп чынар. 15 чоң адамдын кучагы туурасына жетпейт. Атам биздин чынардын жаны 1000 жыл дейт, дедим мактана сүйлөп. Ал бала эки көзүн ак чынардан албай карап турду да, макул болбогондой башын чайкады. Калп, деди. Чынар 1000 жылга чыкпайт. Калп эмес, дедим өжөрлөнүп. Атам мага калп айтпайт. Атаң билип коюппу 1000 жашка чыкканын, деди ал билармансынып. Мен туңгуюкка камалып жооп таппай калдым. Бирок мен өзүмдүн оюмдан кайткым келбейт. Атам билет. Атама атасы айтыптыр. Аганын атасы айтыптыр. Ага да айтыптыр, дедим туура жооп тапканыма шерденип. Чоочун бала мени таңдана карап, бул менен айтышып отурамбы дегендей унчуккан жок. Сенин аралыңда 1000 жылга чыккан чынар жок. Ошон үчүн унчукпайсың, дедим чырагыма май тамып. Мен аралдык эмесмин, деди ал күтүлбөгөн жерден. Андан ары сөзүн улантпай, кабагын салып, дулдуюп отурду. Мен да кайсы жерликсиң деп сураганым жок. Бир кезде ал мага кайрылып, сенин айылыңда аралдай чоң дарыя барбы? Деп капыс сурап калды. Мен шыр жооп таба албай унчукпадым.
Биздин Кыркол дарыясында суу киргенде төө болбосо да ата кызган чоң дарыялардын бири болчу. Кантсе да ал аралга теңдеше алмак эмес. Биздин дарыя андан чоң деп апырткым келбеди. Менин сөзгө жыгылыштуу болгонума ичинен сүйүнүп коюп отурду. Ошол кырда отуруп экөөбүз аны муну териштирип жакшылап таанышып алдык. Азыр эле чокуша кеткенибизди унутуп да койдук. Аты эсен экен. Атасы согушта, өзү аталаш эжесинин колунда жүрүптүр. Апаң барбы десем, башын сылап жооп берген жок. Мен да такып суроодон тартындым. Эсен 2 жашабай жатып көп кызык окуяларды билет экен. Баарынан да ар түрдүү ырларды тоо жаңыртып боздоордап, колундагы таягын комуз кылып такылдатып отурду. Эсендин ырлары мазмун жагынан ар түрдүү эле. Жетимдик, жалгыздык, фронтто белинен кан кечип жүргөн атасы жөнүндө өзгөчө кумарданып, көзүн жумуп алып ырдаганда, аң-таң болуп оозумду ачып карап отурдум. Атаң көрү, бул сепкил бетте ырдын кени жаткан тура, деп ичимден аябай суктандым. Кокус эми сен ырда деп кезекти мага берсе эмне кылам? Мен колго тийген китептерди шар окучумун. Өзүм окуп чыккан Жаныш Байыш, Эр Табылды, Курманбек, Олжобай менен Кишимжан өңдүү эпостордун мазмунун жатка билчүмүн. Бирок эсендей узун сабак ырларды созолонтуп ырдаган өнөрүм түк жок эле. Мага ыр кезегин бере электе бир шылтоо таап ордуман туруп кетүүнүн айласын издедим. Менин багыма суречке жол башчылык кылып бет маңдайдагы кырдын белине жетип калган экен. Аларды кайрыбай өз эркине койсом, бул желмегуздар улам шубактын чыктуусун издеп отуруп, тиги кырдан ашып, андан ары жортуп кетер түрү бар. Мен ордумдан сурулуп туруп, таягымды кармап, эчкилерди кайрып келүүгө жөнөдүм. Эсендин атасын сагынып ырдаган ыры кыр-кырлардан ашып, тоолордун аскаларында жаңырып жаткансыда. Анын ырларында жүрөктүн тереңинен чыккан өксүктүк бар эле. Бечара атасын аябай сагынып, өзү ыр чыгарган экен. Атасы эсен аман кайтып келсе, уулунун арманырын угуп, терисине сыйбай аябай сүйүнөт экен. Ыр чыгаруу ар кимдин эле колунан келе бербейт да. Мен аскерде жүргөн абаларымды канчалык сагынсам да, бир сабак ырым жок, деп өзүм кемсинип ыза болдум. Эчкилердин алдын тосуп, төмөн жактагы жарга камап кайра келсем, эсен баягы эле ордунан жылбай, мени күтүп отуруптур. Ал ичинде эч кири жоктой жадырап жайнап мага карап, жанынан мага орун көрсөтүп, табышмактуу көзүн кысып койду. Бул кызыталак дагы кайдагы ойдо жок жорукту ойлоп атты экен дегендей, ага ишенбей карап, мен да көчүк бастым. Сен бул жерде көпкө жүрөсүңбү? Деди ал сөздү алыстан баштап. Мен дагы анын акылын уурдап, оюнун төркүнүн билгим келип, сырымды жашырып, эмне экен деп өзүнөн чолок сурадым. Ал менин кууланып жатканымды түшүнө коюп, ачык сөзгө өттү. Досум, көпкө жүрсөң кулагыңа түйүп кой. Бул айылдын балдары 2 топко бөлүнөбүз. Бирөөсүн мен башкарам, экинчисин Жакып башкарат. Алдагы күрөш дегенде ичип жаткан ашын таштаган бала, өтө чапчаң, деп менин ал абалымды байкагысы, сынагысы келгендей, бетиме үңүлө карап сөзүн улантты. Ал көз көптөн бери тең тайлашып жүрөбүз. Сен андан коркпа. Бүткөн боюң тарамыш экен. Тең келерсиң, деп мени кичине төмөнсүнтүп койду. Мен бирөөдөн корккон жан эмесмин, дедим өзүмдүн баркымды көтөрө сүйлөп. Чоң тойлордо бөлүнүп күрөшкөндө мен теңдүү балдардан мага чыкканы болбойт. Ал менин өтө мактанып жибергеними билгендей, күлдү да жанындагы шубактын учун сындырып, "Коркпогонуң жакшы, балбандыгыңды көрө жатарбыз", деди туюк сүйлөп. "Сен кайсы топко кошуласың?" деди мени тике карап. "Мен эч кимге кошулбайм", дедим кесе сүйлөп. "Анда досум, ишиң начар. Жолбун иттей жалгыз каласың. 2 топ тең сени жектеп куугунга алат", деди ички сырын жашырбай. Мен арсар ойдо болуп, оор абалда турдум. Акырында ойлонуп отуруп, оңой олтоң жооп таптым. "Ойлонуп көрөм", дедим ыңгыранып. "Сен ойлоно бербе", деди эсен чечкиндүү сүйлөп. "Сен бизге кошулсаң кор болбойсуң", деди. Бул бир жагынан мени көз көрүнө кордогондой, экинчи жагынан коркуткандай мага угулду. Мен ага каяша айтсамбы, өзүнө ылайык дегенимче ал озунуп, "Бир болсок экөөбүзгө эч ким бул айылда тең келбейт досум", деп сөзүн оңоп, менин ызамды жандырып жиберди. Мен сыртымдан эч нерсени байкабагандай компоюп отурдум. "Биз караңгы киргенде 2ге бөлүнүп ак чөлмөк ойнойбуз, күрөшөбүз. Оюндун аягында совет жана фашист деген оюнубуз да бар. Мен өз тобумдун командиримен. Сен менин орун басарым болосуңбу?" деди.
Өз айылымда эч бир жанга биринчиликти бербей жүргөн жаным орун басарлыкка ынанбай турдум. Чоочун жерде андай ардактуу орунга тез эле жетишим орунсуз экендигин да бир жагынан эп көрүп, болуптур дедим. Эсен да менин мойнуман байлаган эттей араң макул болгонумду сезип, эпилдеп жиберди. Мага ок тийсе кок сөлсөм, сен менин ордумду басып, жол башчы болосуң, макулсуңбу? Мен макулмун дегендей ыргылжың башы ийкедим. Ошон менен биздин сөз бүтүп, ал кечкурун жолугабыз деп таягын сүйрөп, өзүнүн эчкилеринин артынан кетти. Мен да бир аз отуруп түш болгон экен. Эчкилеримди алдыма салып үйгө жөнөдүм. Тайжам сарайдан атайы келип, кабатыр болуп күтүп отурган экен. Менин өз учурунда келгениме аябай ыраазы болуп, алдыман кубанып тосуп чыкты. «Ой, азаматым, адам болуп калган турбайсыңбы?» деп чекемден жыттап койду. Мага куймак бышырып коюптур. Мындай таттуу тамакты көптөн бери жей элек болчумун. Малдаш токунуп отуруп, куп майын чыгарып катырдым окшойт. Тайжам менин жаным жыргап жегенимди бет маңдайында карап отуруп, өзү жегендей ыраазы болду. «Биздин үйдө жүрсөң дайыма куймак жейсиң. Курсагың ток болот», деди менин көңүлүмдү көтөрүп. Үйрүлүп, жагынып жатты. Мен унчукпадым. Тайжеме Эсен менен таанышканымды айттым. Оюм кандай бала экенин тактап билүү. «Ай, чорду тоголок жетим», деп Тайжам Эсендин тарыхын кыскача айтып берди. Эсен аралга быйыл жазында келиптир. Атасы кышында согушта каза тааптыр. Энеси 2 ай күтпөй эрге тийип кетиптир. Бечара күйүтүнө чыдабай эжесинин үйүнө баса бериптир. Жетимден, жалгыздын атасы жөнүндө боздо урдаган жөнү мага эми айдан ачык болуп, ага боорум ачып, ичимдин аны мурдагыдан да жакшы көрүп калдым. Өзү оокатка тың, күйүмдү эстип ала деп, Тайжамда аны жерге сууга тийгизбей мактап жиберди. Эртеси кызыл жарга эчкилеримди камап коюп, баягы кырда отурсам, таягын сүйрөп Эсен келди. Кече кечинде ал үйгө келип, жүрү ойноп келебиз деп канчалык жалбарса да барбай койгонмун. Чынын айтсам, чоочун балдардын сырын билбей туруп, баруудан жалтанган болчумун. Бүгүн ал кечээки таарынычын такыр билдирбей, жылуу учурашты. Мен кызыгып сурабасам да, кечкурунку оюндарын апыртып мактап жатты. «Кечинде катуу кармаш болот. Азырынча аскер сырын бир жанга айтууга акыбыз жок. Жакы экөөбүз гана билебиз. Командирбиз да», деп мактанып жатканын жашырган жок. Мен ары ойлонуп, бер ойлонуп, бүгүн оюнга катышам деп убада бердим. Кечкурун очокко от жагып отурсам, Эсен кирип келди. Тайжемден уруксат сурасам, кыйылып туруп, «Көңүлүң калбасын, бара кой», деп макул болду да, Эсенге кайрылып, «Досуңду капа кылсаң көрөсүң», деп эскертип койду. Эсенди ээрчип жөнөдүм. Биздин келишибизди гана балдар күтүп турушуптур. Эсен мени баар менен тааныштырып чыкты. Жакып дөң маңдайы кара бала экен. Ал сынады бейим, колумду бекем кысып, кароомду биргиси келгендей учурашты. Мен дагы сыр билдирбедим. Өзүмдү токтоо кармап, жалтактаганым жок. «Жаңы мейман, менин оң колум, орун басарым. Эгер мен кокустан согушта өлсөм, ал менин ордумду басат. Угуп койгула», деп Эсен угуза жарыя кылды. Жакыпка тике кайрылып, «Сенин орун басарың ким болот?» Жакып өзүнүн балдарын кыдырата бир сыйра карап чыгып, «Болот», деди кыска гана. Болот арык чырай, мурду чоң бала экен. Аны караңгы болсо да жакшылап таанып карадым. Тартип боюнча экөөбүз кол алышып көрүштүк. Оюн башталып атканда эле экиге бөлүндүк. Элден мурда күрөшөбүз деп бүтүмгө келдик. Күрөштүн тартиби боюнча жыккан тараптын баласына жыгылган тараптын экинчи өкүлү чыгып, намыс талашат. Ошол тартип менен оюн улана берет. Эң аягында жыгылбаган тарап жеңишке ээ болот. Күрөш башталды. Биздин бала 1-2 сермешип эле жыгылып калды. Экинчи балабыз да жыгылып, биз осолдоп турдук. Эсен эми сен түш деп мага карады. Командирдин буйругун куп деп аткаруу керек. Күрөшкө жалтактап, өзүмө ишене бербей чыктым. Чоочун жер, чоочун балдар, эч кимисинин сырын билбеймин. Жанымда кыйышпас бөлөм арналы болсочу, анда мен булар менен тике кармашар элем. Алар бир тарап, бири-бирине жан тартып турат, а мен жалгызмын. Тайсалдап жыгылып берсең, теңсинип койбой башыңдан аттайт. Жыгып койсоң, ызаланышып төпөштөп коет. Кокус майып кылышы да ыктымал. Мени менен күрөшө турган баланын өңүн караңгыда көргөнүм жок. Кол беришип, белден ыкчам алыша кеттик. Оңой жол көрүнбөйт. Ошол зымат эле мени көтөрүп чапкысы келип,
белимди майыштыра кысууга далалат жасады. Бирок белими илбей койгондо деми бастап, аңдып, аяр болуп, оң келген учурду күтүп жатты. Эки тарап бизди сүрөп, кыйкырып турат. Бир убакта серпише түштүк. Жамбашыма келе калган экен. Оп деп серпип таштадым да кенебей туруп кеттим. Биздин топ чурулдап кубанып, мени мактап жатты. Каршыларыбыз унчукпайт, өздөрүнчө шыбырашып киришти. Меймандын жамбашы коркунучтуу экен, деди каршы тараптан бирөө угулар угулбас. Эсен атайы ортого чыгып, азаматсың орун басарым, дагы кимиңер бар, деди. Ал тигилерге көз көрүнө мактана кайрылып. Күрөштүн тартиби боюнча жыккан бала ортодо бир тизеси менен чөктүшө калып, өзүнүн жаңа атаандашын күтүп туруу керек. Мен да тайманбай ошенттим. Эки орун басар күрөшсүн, сынап көрөлү, деген Жакыптын ызалуу үнүн уктум. Болот менен көпкө тайлашканым жок. Аны оңой эле көтөрүп чаптым. Бирок каршы топ чалып койду деп жала коюшту. Кайрадан күрөштүк. Болот бу жолу өтө этият болуп, жамбашымдан оолак жүрүп алды. Балдардын баары кызууланып бизди сүрөйт. Ал жолборсум, ал арстаным деген үндөр угулат. Кимибиз жолборс же арстан экени эч кимге белгисиз. Болот мейманды коркутуп койду деп аркы топтон кимдир бирөө какшыктай өттү. Бул сасык какшыктын негизги максаты мени намыстандырып, эпсиз аракетке үндөп эле. Бир убакта Болот экөөбүз тоокелге салып, дагы серпише түштүк. Бул жолу жамбашка албай эле белинен бекем сыгып, так тизиме көтөрүп, даана таштадым. Бул жолу каршы тарапта пыңк этпеди. Болот ордунан шылкыйып туруп, бутун араң эле сүйрөп, арбасып кетти. Эки тарап тең оозуна талкан салып алгандай унчугушпайт. Менин командирим эсен ооз учунан азамат деп далымдан чапкылап мактамыш болду. Бирок үнүндө чычалагандык даана байкалып турду. Мен атайлап жыгылып бербей, бекер кылыпмын деп ичмен коркуп да турам. Атасынын көрү, эмне үчүн мен жыгылып бермек элем, кыйын болсо жыгып алышсын деген өжөр денемди бийлеп кайраттана түштүм. Эми мейман экөөбүз күрөшөбүз, деди Жакып шымаланып. Күрөшпөйм, дедим чечкинди сүйлөп. Күрөшөсүң, деп ал жакындап келатты. Көзүндө ыза жаркылдайт. Сен баарын жыгып кете бересиң бе? Болу көз көрүнө коркутуу эле. Мен тоокелге салып, күрөшсөм күрөшөйүн деген чечимге келдим да, анан тайсалдап, командир менен командир күрөшсүн. Эки башчы тең эсен-со, дедим. Бул жолу балдардын баардыгы туура, мейман туура айтат дешип чурулдашты. Жакып кулагын тырманып, эмне кыларын билбей эки анжы абалда туруп калды. Бүгүн командирлер күрөшпөйбүз, деди ал бир аздан кийин эсенге кайрылып. Эми совет неметсой. Эми совет неметсой ойло. Балдар ушуну эле күтүп тургандай дагы чурулдап жиберишти. Мен ойнобойм деп баш тарткым келди. Себеби чоочун балдар менен караңгыда сырын, аки чүкүсүн билбеген жерде бекинчемек ойноо коркунучтуу эле. Бирок коркоо экен дебесин болар деп сыр алдырбадым. Дагы биз эки топко бөлүндүк. Ар бир командир тоо менен карама каршы тарапка жылып, билинбей бирин-бири аңдып жүрүп, биринчи болуп кайсы тарап шпион колго түшүрсө ошол жеңмек болду. Биз эсенди ээрчип, калың бактын ар жагындагы дубалга жашындык. Тигилер суу аккан арыкты бойлоп, калың жүгөрүнүн ичине кирип кетишти. Бүгүн да ай жарык эле, кичинекей караан алыстан даана көрүнөт. Эсен бизди экиге бөлдү. Биринчи бөлүктү өзү башкарып, душмандын жолун бөгөп, тиги чоң жийденин астында жатмак болушту. Экинчи бөлүк менин жетекчилигим астында жер сойлоп отуруп, тигилер быгып жаткан жүгөрүнү аралап, шпион кармап келмек. Мен жолду жакшы билбейм, деп каршы болдум. Эсен айтканынан кайтпай койду. Урушта туруш жок, бул буйрук аткаруу керек, деп дагы кесе сүйлөдү. Мен кетенчиктеп туруп макул болдум да, эки бейтааныш баланы ээрчитип, дубалдын аркы жагындагы беди өскөн аңызды аралап сойлоп бараттым. Балдардын аттарын да билбейм. Жанымда азыр арналуу бөлөм болсо, булар менен башкача сүйлөшөр элем деп ичимден арманымды айтып да коем. 100 метрдей жылганыбызда күбүрөгөн үн угуп, өзүбүз кулак чапырып жата калдык. Демек душман да бизди алыстан көрүп, күтүп жаткан экен. Өтө сак болуу керек. Дем чыгарбай аңдып турабыз. Бирок тигилер да дымып, шыбыр билгизбейт. Мен байкайын деп башымды көтөрдүм. Ошол мезгилде колуңду көтөр деген үн чыгып,
Кимдир бирөө жаныбыздагы дубалдын үстүнөн секирип түшүп, мени басып калды. Тура калып каршылык көрсөттүм. Карасам болот экен. Менин жардамчыларым көрүнбөйт, качып кетиптир. Дагы бирөө келип артымдан асылды. Мен жеңилдим деп кол көтөрдүм. Ошол мезгилде көзүмдөн от чагылып, жагым ысып, аалам караңгылай түштү. Ал жерде канча жатканымды билбейм. Көзүмдү ачсам, ээн талаада жалгыз жатам. Оң жагым күлтүктөй болуп шишип, кол тийсе ооруйт. Элден мурун бул түшүмбү деп ойлодум. Анан оюнду ойлоп, баарын эсиме түшүрдүм. Менин эсимди оодура чаап, тигилер корккондон качып жөнөгөн экен. Иттер, акмактар, адил оюнду билбеген фашист турбайбы булар дедим ичимден ушунчалык кыжырданып. Эгер кокус азыр бирөөсү көзүмө көрүнсө, мен дагы эч нерседен аянбас элем. Кимдир бирөө катуу нерсе менен кулак талаштыра чапса керек. Алардын баарын жек көрүп, эми бирөөсү менен ойномок тургай, сүйлөшпөйм деп чечтим да үйгө карай жөнөдүм. Тайыжам кабатыр болуп эшигинин алдында чарпаяда мени күтүп отуруптур. Караңгыда жагымдын шишип кеткенин байкатпадым. Түн жарымы болду. Кайда жүрөсүң караңгыда? Издеп таппай келдим, деди Тайыжам нааразы болуп. Балдар менен жашыма ойноп жүрдүм деп эптеп шылтоотап, кечки тамагымды шашып бушуп ичтим да, сөрүгө салып койгон төшөгүмө жатып, башымды бекем катып, үнүмдү чыгарбай ыйлай бердим. Кирели кечке тынбай тамеки тизип, жана жалбырагын үзүп катуу чарчаган Тайыжам башы жаздыкка тиер зымат коңуруктар туктады. Мен уйкум келбей, өзүмчө план куруп жаттым. Эртеге күн чыгаар менен ошол болотту издеп таап, өчүмдү алып, экинчи мага тийишкис кылып, жалынтайын деп кезендим. Бирок уйкуга алдырып жатып, алар көп, мен жалгыз, алар жергиликтүү, мен чоочунмун деп арсар ойдо калып, эртеге эчкилерди жайып чыккандан кийин эч бир жанга билинбей, айылыма качып кетем деген бир чечимге келдим. Бирок шаты көпүрөдөн кантип өзүм жалгыз өтөм деген маселе жүрөгүмдүн сары суусун алып, айлам түгөнүп, дагы ыйлагым келди. Эртеси чоң чатак күн чыкпай башталды. Тайыжам чулчуюп көкмөк болуп шишип кеткен оң жагымды көрүп, түнкү окуяны айттырбай түшүндү. Ким урду айт? Мен ошол зөөкүрдүн колун өлүп берейин. Айт десемби же болотпу, ким? Деп канчалык такып сураса да, билбеймден башка жооп айтканым жок. Ырасында караңгыда кимдин колу тийгенин көргөнүм жок. Кол салган үчөө эле. Кимиси колундагы катуу буюм менен урганын так билбейм. Күмөнүм болотту. Бирок күмөнгө ишене бербедим. Тайыжам жеткен өжөрүнүм экен. Ошол замат чоң жаңжал көтөрүп, кечээки оюнга катышкан балдардын ар биринин үйүнө барып, ата-энелери, урук туугандары менен айтышып, коркутуп үркүтүп келди. Байкашымча, ал балдарда ата-энесинен жеме, сөккү угуп, айрымдары таяк жеп, запкы тартты бейм. Балдардын эч кимиси мен элем деп моюнга албады. Башка бирөөнү айтышпады. Сыягы катуу карганышып, касам ичишкендей жөнү бар. Ал күнү Тайыжам эчки кайтартпай үйүндө бап издеп бакты. Бака жалбырак терип келип жагыма таңды. Бечара Тайыжам эчкилерин 1 сааттай кырга жайып келип, бир күнгө ачкадан өлбөйт деп, улактары менен кошо сарайга камап койду. Тайыжам сарайга кеткенде мен жата берип аябай зеригип, түштөн кийин шаты көпүрөгө бардым. Күрпүлдөгөн Арал дарыясынын айбатынан алыстан чочулап, көпүрөдөн алыс отурдум да, эмне кылам деп ойлоно баштадым. Көпүрөдөн тобокелге салып, ар жакка өтүүгө көзүм чачырайт. Бирок жалтактап жүрөк таабайт. Артка Тайыжамдын үйүнө кайтууга такыр көңүлүм барбайт. Бир чечимге келе албай эки анча болуп отура бердим. Ушул элдин каргышы тийген көпүрөдөн өтсөм эле, ойлогонум аткарылып үйгө, апама, Арналыга заматта жетип барчудаймын. Менин жолумду кан буугандай тосуп, көкөйүмдү кескен ушул жек көрүмчү кандуу көпүрө. Мындай солкулдаган шаты көпүрөнү кайсы акылы жок адам курду экен? Биздикиндей ат чарба машинелер өткөн чоң көпүрө куруп коюшпайбы деп ичимден аралдыктарга ызаланып жаттым. Аралдын боюнда убакыттын өткөнүн сезбей отура берипмен. Тайыжам үйдөн мени таппай, дагы кечээки балдар менен ойноп кеткенби деп, ары жүгүрүп, бери жүгүрүптүр. Аябай убара болсо керек. Анан кимдир бирөө ал баланы көпүрө жакта жүргөн эле десе, артыман жетип келиптир. Ушунчалык корксо керек. Бечара Тайыжамде өң жок, купку. Ай Жубарымбек, сага бу жерде бышырып коюппу? Деп колумдан бекем кысып, жонума чаап жиберди. Мен көз жашымды төгүп ыйладым. Үйгө кетем, апамды сагындым деп колумду сууруп качууга аракеттендим.
Тайжем эки колумду куушура кармап, үйүн карай дегдеңдетип ээрчитип жөнөдү. Мен да тыртыштап артка тартам. Экөөбүз жүгөрүнүн арасындагы жол менен тарткылашып келатсак, алдыбыздан эшекчен сакалы аппак карыя жолукту. Карыя бизге жол бошотуп, четте күлүмсүрөп карап турду. Тайжем арманын айтып, арыздана кетти. Бирөөнүн баласына көз каранды болгондон, иттин баласына жалынган артык экен. Бу Жубарымбек билесиз го, тиги өйүздөгү бир тууган эжемдин уулу. Бир айга эчкилерди тостурам деп сурап келсем, бүгүн үйгө кетем деп мынау көпүрөнүн жанында отуруптур. Маңдайынан шоргулуп аккан терин алаканы менен сүрүп алды да, эсим чыкканын айтпаңыз. Жаш бала эмес чоң адам Кудайга зарлап араң өтөт бул көпүрөдөн, суу кирип турганда, деп Тайжем мени жемеледи. Карыя мени байкагандай колдоп сүйлөдү. Баланын иши чалада. Оолум, бул көпүрө менен ойнобой экинчи, деп акыл насаатын айтып, эшегин кыдыңдатып өтө берди. Мен айыптуудай жерди карап унчукпадым. Ошентип качууга болгон аракетим оңунан чыкпады. Мурдагыдай бири-бирине оп окшош күндөр кайрадан башталды. Ырас, 3 күндөн кийин эчки жайып жүрсөм, айыптуудай үңүрөйүп эсенгелди. Ал айып тигилерде, мен да алардан кол уздум деп канчалык актанса да, жаныма такыр жолотпой кубаладым. Жүзү кара чыккынчысың, сендей досум жок деп айтканымдан кайтпадым. Эми өзүм жалгыз эчкилерди айдап чыгам да, баягы таанымал Кызылжарга камайм. Бирок акыркы күндөрдө эчкилердин пейили бозулуп, мени бир азга көчүк бастырып отургузбайт. Дүйнөдө эчкидей шум, ордунда тынчып отурбаган жандык болбосо керек. Отту кубалап чүйгүндөп жейт экен. Уй, кой, жаныбарлар момунда, оозуна туш келген чөптү аймап жей берет. Өзгөчө сур эчкинин азабы өтүп кетти. Таяк менен майыштыра чапсам да тоготуп койбойт. Эчкилерди жолдон чыгарып, чөптөрдүн чыктуусун издеп кырдан кырга кетет. Күйүп жүгүрүп жүрүп, алдын тосуп, туюк жарга камап, эми бир пас жаным тынчысын деп, көчүгүң эми жер жыттаганда, көзүңдүн кырын салсаң алар ээрчишип, таштан ташка секирип өтүп, бийик жаламаз оолорго багыттап жөнөйт. Канчалык чечир кайың чыгып кыйкырсаң да, айбат кылсаң да, сур эчки калгандарын баштап, өз билген жагына жойлойт. Ошондо жаның кашайып, эчкилердин шыйрактарын таш менен жанчып койгуң келет. Төө кайтаруудан азап жок дегендей, бирок эчки кайтаруу андан кем эмес азап. Эң оор кылмыш жасаган кишиге мындай жаламаз оодо эчки кайтартса, өз жазасын өзү актар эле. Бул эчкилердин айынан таманын тешилсе да, ойлогон оюм, туулган айылым апам өзгөчө арнаалы. Отурсам турсам, анын бакыракай көздөрү элестейт. Шашпай сүйлөгөн добушы кулагыма угулат. Экөөбүздүн эгиз кооздай ээрчишип жүргөн ынтымак күндөрүбүз эми эч качан кайрылып келбестей сезилет. Бөлөм азыр ушул мүнөттө эмне кылып жатты экен? Ал дагы жүгөрүнүн же тамекинин шагында уюн жетелеп, мени качан келет деп саргарап отурат болду экен, же мени унутуп башка бирөө менен достошуп кеткендир. Сенин мынабу апамдын каргышына калган аскалардын арасында аны ойлоп, аны сагынып жүргөнүңдү ойлоп коюптур дейсиңби? Жок, жок деп өзүмө өзүм каршы болгон үнүм тереңден атырылып чыгып, анын жаңырыгы бийик зоокалардан угулгансыйт. Арналы мени эстеп жүрөт, сагынып жол карап жүрөт. Ал менин эң жакын досум деп өзүмдү өзүм жубатам. Баягы тааныш бийик чокуга эчкилерди тосуп жүрүп кеткенимде, айылымдан көзүмдү албай карай берем. Көзүм талгыча телмирип карап отура берем. Согуш жок, тынчтык кезде биздин айылда күз болор менен үйлөнүү тойлору өтүп, жигиттер, келиндер, бойго жеткен кыздар тоготмек ойношуп, ошол кечтерден не бир сонун ырлар ырдашчу. Биз балдарда чоңдордун жанынан алыс кетпей, алардын ырларын өтө кун коюп угар элек. Айрым жаккандарын жаттап да алчубуз. Ошол ырлардын бирөөсү азыр эсиме түшүп, кулагыма даана угулуп, ички сезимимди ого бетер козгойт. Тектир, тектир, тектир сазай, тебишип ойной төрдөк каз, тең туштан тең туш айрылса, телмирип аяга тей көздөн жаш. Кубум бир кубум саз, кубушуп ойной төрдөк каз, курдаштан курдаш айрылса, коюлуп ага тей көздөн жаш.
Бала болсом да ошол мага белгисиз адамдын достук, курбулук жөнүндөгү сагыныч ыры менен азыркы абалымды, ички сезимимди, Арналга болгон балалык достук сагынычымды ушунчалык толук камтыганына таң калып отурдум. Менден мурдада бирөөлөр досторунун каниет, тагдыр аларды ажыратып, мүмкүн бирөөсү капыстан мерт болуп, же башка тарапка кокустан кетип, менчилеп эчки кайтарып жүрүп, сагынычына, күйүтүнө чыдабай, достук жөнүндөгү тоонун кашка суусундай таза, өлбөс өчпөс ырды чыгарса керек. Бул улуу күйөттүн, улуу сагынычтын, көз жаштын ыры. Бул ырды жараткан адамдын көкүрөгүндө улуу достук жана достукка ишенич бар. Ою жаман, дили бузук адамдан мындай ыр эч качан чыкпайт. Телмирип агат көздөн жаш, куюлуп агат көздөн жаш. Бул ыр менин көкүрөк ырыма айланды. Эчкилердин артында таманым тилинип зуулдап жүрөмбү, же кырга чыгып туулган айылымды карап отурамбы, же кечинде тайэжемдин жанында от жагып, сүт байытып отурамбы. Бул ырды угулар угулбас кылып, муңканып ырдай берем. Айрым учурда анын илебине ушунчалык берилгендиктенби, көзүмдөн ысык жаш капыстан чууруп кеткенин өзүм да сезбей калам. 2 жума өттү. 2 жума мен үчүн 2 жылдай болгонсу да, күн кечкирип таң атпайт. Мезгил өз ордунда түбөлүккө тушалып катып калгансыйт. Айрыкча мезгилдин жылышы саратандын аптабында оттой ысыган кызыл аскалардын койнунда өтө узун жана азап. Бир гана мезгилдин өтүшүн сезип, же тоготуп койбогондор, мынау 7 баштуу желмогуздай сур эчки баштаган эчкилер. Бир жолу өчөгүшүп эчкилердин алдын тоспой, баштары огон жагына бара берсин, кайерге жетип токтор экен шүмшүктөр деп, ордумдан козголбой отуруп алдым. Эчкилердин бет алган багытын алыстан көзөмөлдөп отура бердим. Көпкө отура бердим. Бешим ооганда карасам эчкилерим мага куйруктарын карматпай, көз кайкыткан жаламаз оолордун боорунда оттоп жүрөт. Салпактап артынан жөнөдүм. Урчуктуу аскаларга тырмышып, коркунучтуу жерлерден өтө аярылап, мен да жогорулай бердим. Кумду жонду бассам, кум куюлуп, сени төмөн алып жөнөйт. Кайра жогору чыгууга тырышам. Бут баскан жерден таш куласа, бирин-бири коштоп, гүрүлдөшүп төмөн кулашат. Жогор жакты карасаң, баардык аскалар сени басып калчудай калдаят. Эптеп-септеп тар жол тайга кашуу менен эчкилер оттоп жүргөн бийик белге тердеп тепчип жатып чыктым да, боюмду көк чөпкө таштап, акылдап жаттым. Тоонун жону тептегиз, атча ойной турган, көк шыбагы жышаң аянт экен. Эчкилер жашууңдашып, жаш шыбактарды сугунуп оттоп жүрүшөт. Күн кечтеп, тоонун көлөкөсү коктулар да, жылгаларда коюлап бараткандыктан, караңгыда аскада түнөп азап тартпайын деп, кыйкырык салып, эчкилерди төмөн карай кубалап жүрдүм. Алар таштан ташка кенеп койбой ойноп секирип өтүп, курсактары тоюп, көңүлдөрү чак окшойт. Кээде бири-бири менен эркелеше сүзүшө коюшуп, мага жеткирбей кетип калышты. Бийик тоого чыгуудан көрө андан төмөн карай түшүү өтө кыйын жана коркунучтуу экенин ошондо түшүндүм. Азыр эле оңой олтоң жогору карай чыгып кеткен жерден башым айланып түшө албай аскага камалып, айлам түгөнүп, улам жаңы жолдор издеп, убакыт бекер өтүүдө. Жолдун жарымына келгенде туюк аскага туш келдим. Оң жагым бийик зоо, тик карасам башым айланат. Сол жагым коркунучтуу аска. Эгер бутуң тайып куласаң, сөөгүңдү төмөн жактан таппайт. Төмөн жагымда эчкилер оюн салып түшүп кеткен жалама, сыйгак жолдун изи турат. Карасам, ошол жолдун астында дагы эс чыгарган жар турат. Тагдыр ушул экен. Жазыксыз жаным кожо жаш мергендей туюк аскага туш келип, камалдым да калдым. Айлам түгөнүп, үн чыгарбай бышактап ыйлап да жатам. Кантип амал таап түшүп кетүүнүн айласын бала болсом да издеп жатам. Аскадагы уюлчугу чыккан кара ташты эки кол менен бекем кармап, төмөн карай бутумду салаңдаттым. Эгерде бутум тиги таштагы очок кейиптенген чуңкурга жетсе, андан аркы кыя жол менен эптеп калтырап төмөн жылууга болот. Бүт денем калтырап, бутум очок чуңкурду издейт. Бирок аны өз көзүм менен көрө албайм. Ага бутум тийбей, аскада асылып турам. Кайрадан жогору чыгып кетүүгө дарманым жок. Колумду кое берсем, топтой төмөн кулачудай болом. Каруум кетип, эки колум тең жылмышып тердеп алдан тая баштады. Адам көрбөс аскада өлүп кузгундарга жем болот деген ушул тура. Эмне жазыгыма, апам мени бул жакка жиберди экен. Эми аскадан кулап өлсөм, арманыңды айтып жер муштап отур деп өлө албай жатып, апама ачууланып кекенем.
О Кудай, бутумдун учу жанагы болжогон чуңкурга тийгендей болду. Катүгүн, ал эмес. Башкага тийген болсо эмне болом? Кайрылып кароого такыр айлам жок. Корккондон көлдөп шалдап тердеп да кетипмен. Тобокел деп колумду кое бердим. Эки таманым жанагы чең кылган жерге тийгенде тирүү калганыма ишендимби? Бет маңдайымдагы керейлигечке ысык аптапка какталган ысык асканы бекем кучактап ыйлай бердим. Бул азаптан эсен аман кутулуп, төмөн түшсөм, үйгө сөзсүз качып кетем деп каргандым. Мейле шаты көпүрдөн кулап, сууга агып өлөйүн. Бирок бул жерден мусапыр болуп, эчки кайтарбайм, кетем. Ошентип төмөнгө түшкөн ар бир кадамым кичинеле буттайса өлүмдүн кадамы эле. Жолуң оң баратып эле кантип туюкка камалганыңды сезбей каласың. Улам көчүгүң менен жылмышып жылып, кээде аскага асылып төмөн жактан бутка таяныч тирөөч издейсиң. Окус, ошол болжогон ташың морт чыгып төмөн куласа, анда ошол таш менен тең жарышып, төмөнгө түштүм дей бер. Не бир коркунучтуу мүнөттөрдү башымдан өткөрүп, күн батарда жолумду камаган аскалардан кутулуп, Кызылжарда менин жолумду карап, жайма-жай оттоп жүргөн эчкилерге жетип, эми жан меники дегендей, өзүм чыккан бийик соокага карап, денем дүркүрөп коркуп кеттим. Өз көзүмө өзүм ишене бербей. Тиги жаламаз оодон түшүп келдим жашасын кеңеш өкмөт. Арналыга ушул азабымды айтсам түгү ишенбейт деп мактанып карап турдум. Өлүм менен өмүрдүн ортосунда жан талашып жатып, кызуу кезинде сезбей калыпман. Көкүрөгүмдүн 3-4 жерин асканын миздүү курч таштары тилип кетиптир. Ооруганын эми гана билип жатам. Булар көп эмес, тез эле айыгып кетет. Негизгиси алтын баш эсен калды деп өзүмдү жубанттым. Күн батканда гана эчкилерди алдыма салып, сыр алдырбай, көңүлдү ырдап тайэжемдин үйүнө көздөй жөнөдүм. Тайэжем күндөгү убактан кеч кайтканыма кыжаалат тартып, дагы эмне болуп кетти балага деп, дарбазанын алдында жолумду карап отурган экен. Тайэжем эсен соо келгениме кубандыбы, же өз айылымды сагынып, өзүм саргарып жүргөнүмдү сездиби, үрпөй өсүп калган чачымды жылуу жумшак эркелете сылап, бетимден жыттап, анан кебетеме үңүлө карап, "Сага эмне болгон каның качып? Дагы уруштуңбу?" "Жок" дедим. "Башым ооруп атат." Башымды кармалап көрдү да, "Ырас, башың ысып турат, жата кой" деди мага сөөрүдөгү жаткан жериме төшөк салып. Ошол түнү бир ажайып түш көрдүм. Тайэжемден жашырынып шаты көпүрөгө барсам, аралдын аркы жээгинде Арнаалы мени күтүп турат. Экөөбүз бири-бирибизге карай көпүрө менен утурлап жөнөйбүз. Дарыянын ашып ташып кирген мезгил экен. Көбүгү көпүрөгө тиет. Биз көпүрөнү суу агызып кетпегей эле деп кооптонуп, калтырап, коркуп, улам жакындап келатабыз. Бирок эмне үчүндүр жол арбыбайт. Биздин колдор бири-бирине сунулат, бирок такыр жетпейт. Эми гана кол алышып, бекем кучакташаарда көпүрөнү суу алып, биз аркы жээкте эсен калыппыз. Ойгонсом түшүм экен, корккондон өпкөм көөп калыптыр. Ох, түшүм экен деп арманда калдым. Таң атып тайэжем эчкилерин саап жүрүптүр. Баары бир бүгүн качам деген убадамды жүрөгүмө бекем түйүп отурдум. Күн чыкканда эчкилерди күндөгүдөй айдап чыктым. Атайылап өтүп алыс кеткеним жок. Чоң шашке болгучакты алардын алдын улам чукул тосуп, Кызылжарга камай бердим. Болжоомдо тайэжем Тамик сарайга кеткен мезгилде эчкилерди кайра айдап келип, коргондун ичиндеги жаткан жайына камадым да, экинчи бул үйдү желкем көрбөсүн деп шаты көпүрөгө жөнөдүм. Жүгүрүп баратам, коркуп баратам. Арал кадимкисиндей күрпүлдөп агып жаткан экен. Артымдан тайэжем кубалап жетип келеби деп аябай кооптонуп, жүрөгүм түшкөн жаным кылчактап отурбай тобокел салып, көпүрөнүн оң жагында тосулган темирин бекем уштап кадам шилтедим. 5-6 кадам аяк шилтегенде эле дарыядан башым айланды. Бул жолу көпүрө суу менен кошо төмөн жылып бараткандай болду. Мен корккондон апа деп чаңырдым да, темирге жармашып, көзүмдү жумдум. Бүт денемди безгек тийгендей калтырак басты. Көзүмдү ачсам эле күрпүлдөгөн аралдын кучагына кирип кетчүдөй болом. Эми арт жагыма кайтууга да чамам келбей калды. Эмне кылсам экен? Ордумда көзүмдү жумуп отура берсем, тайэжем кайра жетелеп кетет да. Отуруп амал таптым. 4 аяктап көпүрөнүн ортосу менен жөрмөлөп жөнөдүм. Көпүрөнүн солкулдаган тактасына жармашып жылып бара жатам. Көпүрө астын үстүн айланат. Кээде жогору карай жылып жөнөйт. Кээде чыгырыктай айланат. Маңдайымда муздак тер тынымсыз шорголойт. Көпүрө өтө тез айланганда көзүмдү жумуп, аны бекем кучактап жатам.
Астымдағы арал так денемди аралап аккандай жулунат. Кулагыма эч нерсе угулбайт. Көзүмдү ачсам аркы жээкке 6 метрдей калыптыр. Аябай сүйүндүм. Көзүмдү ачып жумуп, ошол тарапка жөрмөлөп баратам. Бир убакта тизем, колдорум жерди баскандай болду. Бирок көзүмдү ачыштан корком. Көзүмдү ачсам көпүрөдөн 5 метрдей өтүп, чаңдуу топурак жолдо чөгөлүп турупмун. Азыр көпүрө эмес, бүткүл жер тегеренип, мени кайдадыр зуулдап, учуруп бараткандай. Тике турсам башым айланып жыгылып кетчүдөй болуп, жолго чалкаман түшүп жатып, көк асманды карап, жеңил желпи, каалагандай кеңири дем алдым. О, касиетиңден айланайын көк асман, сендей тунук, сенден бийик күч барбы? Азыр жер тарып, көк асманым сен да көз алдымда кыйрап жатпадыңбы? Жолдо асманды карап канча убакыт жатканымды билбейм. Ордундан турсам башым айланбай, жер огуна келген экен. Аралга кылчайып карап койбой, келген жолума түшүп, үйгө жөнөдүм. Артымдан куугунчу келе жаткандай жортуп келе жатам. Жолдогу мырза теректен бир бүчүрүн сындырдым да, өзүмө таяк кылып алдым. Кокус кол салган ит болсо, бул таяк менен жолотпой коргоном. 2 чакырым жол жүрүп, эми тайжеме оңойлук менен жеткирбесиме ишенип, көңүлүм кичине ачык, жайдарымын. Бирок алды жакта жүрөгүмдү беймаза кылып эзген сыноо 1,5 чакырымдай чытырман камыштын арасындагы сокмо жол бар эле. Камыш жайында өтө жана коркунучтуу көрүнчү. Арасына төө аралап кетсе оңойлук менен табылбайт. Кээде айылдын жеке менчик уйлары жоголсо, ээлери ушул камышты коруктан 2-3 күн издеп араң табышчу. Мен ошол камыштан өтсөм эле, андан ары жагы эричи, даңгыраган кең жол, андан ары биздин айыл. Калың камыштын четине жакындаганымда аралап өзүм жалгыз кете берүүгө батынбай, артымдан бирөө жарым шерик жолоочу чыгып калса, ошону менен эш болуп кетейин деген үмүттө жол боюнда бир кыйла кылчактап турдум. Кычагандай эч ким көрүнбөйт. Жол карап түңүлдүм да жалгыз аттана бердим. Улам камышты аралап, улам жолум тереңдеген сайын коркконум ашып, эсим чыгат. Эки жагымдагы күндүн нуру көрүнбөгөн калың камыштардын арасынан шырт эткен үн чыкса, алаңдап айланымды карап, ордумда туруп калам. Корккондо кош көрүнөт эмеспи? Жакын жерден шарт-шарт эткен үн чыкты да токтоп калды. Мен дагы колумдагы таягымды даярдап, ошол жакты аңдып калдым. Кокус карышкыр болсо, эмне кылам деп коркуп араң турсам, 3-4 таргыл ала жапайы мышык камыштардын арасынан ээрчишип чыга калып, таякча менден чочуп, култ коюп качып кетишти. Мышыктар эле турбайбы? Ошолордон да коркуп деп, өзүмдү өзүм жемелеп, осол болуп калдым. Кокус бул окуяны бирөөгө айтсам, мышыктан коркуп, ыштанын булгуп алган деген кутулбас сөзгө каларсың. Акыры чытырман камыштан суурулуп чыктым да, алыстан өз айылымды көрө коюп, жашасын кеңеш өкмөт деп кыйкырдым кубанып. Кубанычым койнума батпай жортуп келе жатам. Эми кереги жок деп таягымды да ыргытып жибердим. Алыстан заңкайып көрүнгөн Акчынарга тез жетейин деп, буту колум жерге тийбей жүрдүм. Акчынарга күйүгүп жетип, анын ыйык бутактарын жыттагылап, эсен аман көрүштүк деп ага сыйындым. Жанымдагы тунук булагына бетимди жууп, жата калып, жутуп алдым. Жануар булактын тазалыгын, муздактыгын айта көрбө. Саратанда тиш какшатат. Кийин жетилип, окууга кетип, өз айылымдан алыста жүргөндө да дайыма ушул кара суу булагын тамшанып эстейм. Келген сайын атайым барып, жанында отуруп, бетим жуам, чаңкоомду кандырып, кочуштап жутам. Тууган жердин тунук суусуна ким тоймок эле? Атам үйүбүздүн жанында көк эшигин отко коюп, тас песин тартып отуруптур. Менин караанымды көрүп, алаканын маңдайына тосуп, өз көзүнө анчалык ишене бербей утурлап басты. Мен чымын куюм болуп атама чуркап жөнөдүм. Атамдын кучагына кантип жеткенимди билбейм. Мен эркелеп бек кучактап, анан мойнуна асылып, кубанганымдан ыйлап жибердим. Атам мойнумдан, башымдан жыттагылап, эң мээримдүү сөздөрүн айтып, ыйлаба, жигитта жашыйбы деп сооротуп жатты. Толкундангандыктан атама эч нерсени түшүндүрүп айта албай, күчүмдү көз жашыма чыгарып энтиге бердим. Өзүң келдиңби? Коркпой кантип жалгыз келдиң? Ой тобо, акыр замандын балдары, деп атам таңгалып такып сурап. Качып келдиңби? Деди башын чайкап. Мен көз жашымды кургатпай ооба деп баш ийкедим. Атам ого өтер жаны күйүп тыбырчылап сурады. Ой иттесе,
Көпірден ким өткөрдү? Өзім? Атамдын түк ишенген түрү жок. Ай шорду балам, агып кетсең эмне болмок? Бизди боздотмок турбайсыңбы? Деп кейип кепчип, мени бооруна кысып эркелетип, баланы жибербейли дегенмин. Тилди албай титтин байбичеси. Бала жетимдей болуп өң азыптыр. Атам бул сөздөрдү атайы апамдын энчисин айгарып, өзүн актоодо. Атам мен ыйлап басылгандан соң үйгө эрчитип кирди. Кудайга шүгүр, апам сарайда экен. Болбосо тайэжеңди какшатып, эмне үчүн качып баса бердиң деп, сиңдисине жан тартып, мени көр жемеге алмак. Үйдө бат эле башым ооруп, денем оттой жанып күйдү. Атама, жатам, аябай кыйналып турам дедим. Атам бечара бүйпөлөктөп, башымды укалап, катуу ысытмаң бар деп төшөккө жаткырып, жанымдан жылбай күбөрөп Куран окуп, таспih тартып отурду. Түштөн кийин апам сарайдан келип, мени көрүп аябай өң өзгөрүлүп чочуп кетти. Менин алабалымды, көпүрөдөн өзүм калтарып өткөнүмдү, калың камышты жалгыз аралап келгенимди атамдан угуп, аябай эси чыгып, мага кагылып үргүлүүдө. Кой десе болбойт кызы талак иттин байбичеси. Сиңдисине жан тартып жаш баланы коргулуп. Деп атам учурдан пайдаланып, апамдын болор иш болуп, боёгу кангандан кийин жалынып жалбарганын мурдун тырыштырып, жактырбай, астыртан сасып коет. Апам атамдын кур жемесин укпамыш болуп, сыр алдырбайт. Башка учур болсо апам да атама моюн сунуп отурмак эмес. Азыр өзүнөн айып кеткендиктен бир жагы, экинчи жагы мага жан ачышып, боору ооругандыктан тул туйгун чыкпайт. Атамда жеткен куу адам, мындай учур сейрек келерин билип, апамдын жинине улам тийип өч алып, табасы кангандай жалт-жалт карап коет. Калп эле жалынат эми. Балага күйгөн адам бирөөнүн эчкисин кайтартып коебу? Апамдын жанына батып кеттибейм, баятан берки токтоолугун буякка жыйыштыра коюп, атама ачууланып атырылды. Бирөөсү ким? Менин чечекейдей сиңдим сага бирөө болуп калдыбы? Атам кокустан сөзгө алдырып койгонуна өкүнүп, сага айтышып жеңилмек белем деп ордунан туруп, ар басып кетти. Күн кечтиген сайын менин ысытмам улам күчөп, жөлүй баштадым. Баланын эси чыгып, жүрөгү козголуп калса керек ээн жолду деп, атам бечара бир корозун союп, ырымдап жатканын элес булас билем. Аскада камалып турганым, көпүрөдө калтырап жүрмөлөп баратканым көзүмө көрүнөт да, улам кыйкырып чочуп кетсем, төшөгүмдөн секирип турууга далалат кылсам, атам менен апам кучактай калып төшөккө кайра жаткырат. Караңгы киргенде дарбаза тараптан тайэжемден корккон үнү болду. Сыягы атамда, апамда, күйүгү артымдан кубалап келген тайэжемди кабактарын салып, салкын тосуп алышты окшойт. Мен ичимден буга кубансам да, дагы мени алып кеткени келген экен деп, ого өтер эсим чыккан жаным жөөлүп жаттым. Атажан, мени аясаңыз түк жибербеңиз аралга, анда өлүп калам деп кыйкырып, ордундан тура качууга умтулам. Атамдын мойнуна бекем жабышам. Колунум, жибербейм колунум. Атаң сенден айлансын, деп атам мага улам жалбарат, жалынат. Тайжем менин ал акыбалымды көрүп, өзүнүн да эси чыгып, сөрүнүн четинде унчукпай отурду. Апам экөөнүн шыбырашып сүйлөшкөндөрү угулат. Чымын куюм болуп жүгүрүп, силердикине жеткенимди да билбей калдым. Бала үйдө жок болсо, жездем менен эжеме эмне жооп айтам? Беттерин кантип карайм? Жаш бала көпүрөдөн баш айланып агып кетсе, ай шорум кайнабайт беле өмүрлүккө же. Эмнеге бирөөнүн баласын сурап алдым экен? Ошол эчкилер багылбай куруп калсын, деп ээн жолдо ызыма чыдабай, өзүмдү өзүм башыма муштап, ишенсеңиз жинди болуп кете жаздадым, деген тайэжемдин арыз муңу кулагыма алыстан угулбагансыйт. Денем күйүп, тилим ургайт. Жалбарып муздак суу сурасам беришпейт. Атам бечара жанымдан бир карыш жылбай, муздак колу менен башымды укалап, ичинен күбөрөп, улам дем салып, Кудайдан өмүрүмдү жалынып жалбарып тилеп, улам бата кылат. Түнү бою жөөлүп, көзүмө эчкилердин артынан барып, жаламаз оодо калганым, айлам түгөнүп аскада салаңдап турганым, көпүрөдөн калтырап титиреп жөрмөлөп өткөнүм улам көрүнөт да, корккондон апа деп улам кыйкырып ойгонуп, ата-энемдин эсин чыгардым окшойт. Экөөтең үрпөйүшүп башымда алмак салмак отурду. Таң атарда гана жаным тынчып, ысытмам кайтып, катуу уктап кетипмен.